Мелис Аспеков, Мамытканов менен Хасановду түз эфирге чакырып, Куран карматам. Чоң казат ит экенсиңер, сыймыктан башкаңар. Сыймык авайла, жаныңда начар адамдар чогулуп алыптыр. Эл силерге ишенип пенсия пособияны бере баштаган. Чет жакта тишинин кирин соруп жүрүшкөн мигранттарыбыз силерге акча которуп жатышкан. А силер болсо ошол акчаларды жеке кызыкчылыгыңарды чечкенге жумшап атасыңар. Канат Хасановга Максат Мамытканов чогулган акчадан $7.000 берипсиң, жеке маселеңди чечип ал деп. Анысы аз келгенсип Канат Хасанов $20.000 жакын уруп кетиптир. Анысы билинип калып, андан кийин канатты сыймык кууп чыгып атпайбы? Эми Максат Мамытканов менен жеке өз акчамдан $7.000 бергенмин деп актанып атасың. Сенде кайдагы акча? Бир ай мурда эле маршрутка менен жүрөм. Кайненемдин квартирасында турам деп маяк курган видеоңду таап чыгам, шашпа. Ит абийириңерди кетиремин. Менин күйгөнүм эл байкуш силерге ишенип акыркы акчаларын берип атса, силер элге түкүрүп атасыңар. Кечээ мен тактап сыймыкка чалып, Канат Хасановдун акча уруп кеткени чынбы десем, ооба деп жооп бердиң. Жапарга чалып сурасам, Максат Мамытканов Канат Хасановго $7.000 бергени чын дедиң. Кайненесинин үйүндө жашаган маршрутка менен жүргөн Максат Мамытканов кайдагы өз акчасын берет эле Канат Хасановго. Мен ишиңди бүтүрүп ал деп. Азыр Максат Мамытканов түз эфирге чыгып, мунун баары калп деп атасың. Калп десеңер, баарыңарды түз эфирге чакырып, ыйык Куранды карматтам силерге дагы. Бирок Куран кармаган оюнчук эмес, ошону эсиңерден чыгарбагыла. Эл ансыз деле кимге ишенерин билбей, мөгдүрөп турганда ого бетер мөгдүрөтпөгүлө. Сыймыкты колдонуп, элдин эсебинен акча жасаганыңарды токтоткула деп Facebook'тагы баракчасына Мелис Аспеков жазып чыкты. Журналист Жора Сулайманов каза болду. Кыргыз журналистикасы мыкты уулунан ажырады. Ачык сөз гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактору акын Жора Сулайманов каза болду. Бул тууралуу анын жакындары билдирди. Жора Сулайманов өзүнүн ачык сөз гезити аркылуу жашообуздагы саясаттагы бир топ маселелерди ачык айтып келген. Ал өзүнүн позициясын ачык, курч айтканы менен айырмаланып турчу. Биздин редакциянын жамааты маркумдун үй бүлөсүнө жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Булак аргумент кейжи. Мамлекеттин ырыскысына кол салгандарга мен тараптан аяоо жок. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-июлда өпкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга жасаган кайрылуусунда эл арасында эл аралык финансы уюмдарынан келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз бар экенин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы жазып чыкты. Мамлекет башчысы бизде ачык коом экенин жана чет өлкөдөн келген каражаттардын чыгымдалышы тууралуу өкмөт элге ачык маалымат берерин баса белгиледи. Элдин мамлекеттин ырыскысына кол салгандарга мен тараптан аяоо жок экенин билесиздер. Ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Булак Назар Ньюс. Сүйүнүчтүү кабар. Биз оорунун туу чокусуна жетиптирбиз. Белгилүү актриса, режиссер Ырыс Жомартова жакшы жаңылыгын өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Сүйүнүчтүү кабар уктум. Биз оорунун туу чокусуна чегине жетиптирбиз. Эми азайгандын, айыккандын үстүнө болот экенбиз. Жаратканым колдоп, кыргызымдын ушул оору эртерээк жок болуп, мурунку жакшы жашообуз кайтып келсин деген пикирин бөлүштү режиссер айым. Социалдык тармактын колдонуучулары аталган постко 7000ден ашык жактыруу белгисин басышып, 1000ге жакын пикир калтырышты. Алардын баары жакшы ниеттерин бөлүшүүдө. Эскерте кетсек, Ырыс Жомартова коомчулукка актриса, режиссер катары эле эмес, психолог жана бизнес леди катары да таанылып келет. Алгач дудук кыз тасмасын тарткан. Кыргызстанда аймактарга каттаган коомдук транспорттун баары токтотулду. Мындай чечим коронавирустун жайылышын болтурбой жана алдын алуу максатында ар бир облустун оперативдик штабдарында кабыл алынган. Бүгүндөн баштап Кыргызстандын бардык аймактарына каттаган жүргүнчү ташыган коомдук транспорт жана автобустар токтотулду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Билдирмеге ылайык, чектөөнүн мөөнөтү Кыргызстандын аймактарында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин күчүндө болот.
Ысык көлгө каттаган коомдук транспорт токтотулду. Жаңы чектөөлөрдүн шарты. Маалым болгондой, мындай чечим коронавирустун жайылышын болтурбоо жана алдын алуу максаттарында ар бир облустун оперативдик штаттарында кабыл алынган. Жактоочу Аида Шамканова 49 жашында пневмониядан улам каза болду. Соклук айылдык кеңешинин депутаты жактоочу Аида Шамканова 49 жашында пневмониядан улам каза болду. Бул тууралуу маалыматты жактоочу Майрамбек Жумабеков ырастады. Майрамбек Жумабековдун айтымында Аида Шамканова кант диабети менен да күрөшүп жүргөн. Аида эң сонун адам, Чүй облусундагы мыкты жактоочу эле. Мындай жакшы адамдардын эрте кеткени өтө өкүнүчтүү, деди жактоочу. Аида Шамканованын артында 2 баласы калды. Өпкөмдүн 80% жабыркаптыр. Пневмониядан сакайган жигиттин маеги. Ушул тапта өлкөдө пневмония дарты күчөп, андан көз жумгандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Биз ушул дартты жеңип чыккан адам менен баарлашып, башынан кечиргени кимдир бирөөгө сабак жардам болсун дедик. Буга чейин дарыгерлер дагы, бийлик өкүлдөрү дагы пневмония бул коронавирустун кесепетинен келип чыккан оору экенин айтышкан. Бирок COVID-19 менен пневмониянын статистикасы 2 бөлүнүп берилүүдө. Учурда коронавирус ийлештирип алгандардын жалпы саны 8847-ге жетти. Азыр стационарда 610 бейтап дарыланууда. Анын бирөөү реанимацияда, үй карантинде дарыланып жаткандар 5068 болду. Бүгүн коронавирустан дагы 4 киши каза таап, жалпы саны 116га жетти. Ал эми пневмонияга чалдыккандардын жалпы саны 3829 адамды түзүп, март айынан бери 310 киши каза болду. Толук аты жөнүн атагысы келбеген Бишкектин 33 жаштагы Урмат аттуу тургуну 2 тараптуу пневмониядан сакайгандардын бири. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы пневмонияны жеңген жигиттин баштан өткөн азаптуу күндөрү тууралуу маек даярдаган. Оорунун белгилери алгач кандайча байкалды? 18-июнда эртең менен адаттагыдай эле жумушка кеткем. Жумуштан башым ооруп, алсырап, бир аз дене табым көтөрүлгөндүктөн суранып келдим. Ал күнү үйдө жатып эс алдым. Эртеси дагы башымдын ооруганы басылган жок. Бирок дене табым 38ден ашкан эмес. Жөтөлбөгөнүм менен шалдырай бердим. Жүрөгүм эле кысылып, дем жетпей туруп алганынан Чүй облустук ооруканага барып көрүнсөм, өпкөң таза, жүрөгүңдү текшерт деп кетирип жиберди. Эртеси 20-июнда шалдырап, дем жетпей жүрөгүм кысыла бергенинен аталган ооруканага кайра бардым. Дагы ошол дарыгер экен. Жүрөк ооруга каршы тамчылатма ийне куйдуруп, кайра жолго салып койду. Ошол тамчылатма ийнени алгандан кийин абалым оорлошуп, демим кыстыкканы күчөп кыйналдым. Эртеси күнү дем алыш болгондуктан эч жакка барган жокмун. Биринчи күнгө чейин үйдө жаттым. 118ге чалган жоксузбу? Башында башым чыдатпай ооруп жатканда тез жардам чакырсак келе албайбыз, буйрук боюнча бизге барууга болбойт. 118ди чакыргыла деп койгон. Келинчегим 118ди эртең менен чакырган. Алар кечинде келди. ПЦР анализ тапшыртып, 3 күндөн кийин чыкпагыла деп кетишкен. Үйдөн чыкпа десе отура бериптирмин. Анализдин жыйынтыгын деле эч ким чалып айткан жок. Келинчегим бейтапканага чалып, ар кимден сурап жатып, вирус жок деген жыйынтык укканбыз. Бул убактарда дене табыңыз канча болуп жатты? Алгач дене табым 38ге жеткен жок. Башында коронавирус деп эч ойлогон деле эмесмин. Ошол убакта элдин баары грипп болуп жаткан. Цитрамон антигриппин ичип, дене табым түшүп, кайра көтөрүлүп эле жатты. Бул дарылар деле көп жардам берген жок. Пневмония экенин кантип билинди? Дем жетпей, дем алуу оорлошуп баштаганда шекшип баштадык. Дүйшөмбү күнү эртең менен келинчегим менен ЮРФага барып, ЭКОго жана ЭКГга жүрөгүмдү тарттырып, кардиологко кирсек, жүрөгүңүздө эч кандай өзгөрүү жок деп өпкөмдү тартып көрүүмдү айтты. 6 саат кезекте туруп, компьютердук томографияга өпкөмдү тарттырсам 80% жабыркаганы билинип, 2 тараптуу пневмония деген диагноз коюшту. Алгач чочулоо болсо керек. Моралдык сокку алдым окшойт. Ошол дартты угаар замат эле абалым дароо начарлап кетти. Дем алуум андан да кыйындаганы сезилди. Анан элестеткиле, ооруп жаткан киши 6 саат кезек күтүп отурганын, соо киши деле кыйналат да. ЮРФадан мага 3 күндө дарылоо курсун жазып берген. 3 күн антибиотик жана тамчылатма ийнелерди алдым.
Бирок 3 күндөн кийин деле эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анан дарыгерлерге ошол эле антибиотиктердин дозасын күчөтүп 7 күндөн 14 күнгө чейинки дарылоо курсун жазып берди. Кызыгы бул аралыктарда жөтөлгөн жокмун. Үйдөн эле дарыландыңызбы? Айла жок, үйдөн дарыланууга туура келди. Чүй облустук ооруканасынан улуттук госпиталга жолдомо жазып берген. Барсак орун жок деп албай коюшту. Анан тааныш дарыгердин көзөмөлүндө үйдөн дарыландым. Келинчегим карады. ЮРФада врач компьютердик томографиянын жыйынтыгын карап туруп, 14 күн эч жакка чыкпагыла, конокко эч кимди чакырбагыла деген. 14 күн бир курс дарылоодон өткөндөн кийин өзүмө келип, демим кысылганы басаңдады. Тавит пайда болуп тамак ичип калдым. Бирок 14 күн толук эмне болгону эсимде деле жок. Күн менен түн алмашып жөөлүп, өзүмө келип келбей жатып. Ушул күндөрдө мен оору менен эле алышып, жаным менен алек болдум. Келинчегим тияк биякка сүйрөп жүрүп айыктырды. Дарылануу маалында баарынан эмне кыйын болду? Ооруканаларда орун жок, албай, үйдөн укол сайдырганга киши таппай кыйналдык. Кезек көп, дарыканаларда дары табылбайт. Улам жума сайын дарыканага антибиотиктердин баасы кымбаттап, дарылардын табылышы да кыйын болду. Бизде медициналык система чирип калганына күбө болдук. Азыр күндүзгү стационарлар ачылып калып дагы жакшы болду. Башында келинчегим машинанын артына салып алып, ар кайсы оорукананын эшигин каккылап, укол сайдырган учур болду. Ооруканада кезегин күтүп туруп эле эсин жоготкондорду көрдүм. Ушундай убакта акчасы, машинасы, таанышы жана медицинадан түшүнүгү жок киши жөн эле өлүп кала турган. Тамчылатма ийнени алгандан барганда дагы бейтаптарга орун жетишпей кезек күткөндөр толтура. Ооруп жаткандарга кыйын эле да. Айла жоктон ошол жердеги эжелер биз отуруп эле бара береличи деп керебетке 2 же 3төн отуруп алып тамчылатма ийне алып жатышты. Арасында жай ала турган антибиотиктер дагы бар экен. Убакыт жок, аны шашылыш бир аз тездетип куйгандан жүрөктөрү лакылдап, эсин жоготкондор болду. Мунун баары медиктердин күнөөсү эмес, кырдаал ушундай түзүлүп калды. Ал убакта күндүзгү стационарлар жок болчу. Негизги азыр кээ бири пневмонияны коронавирустан бөлүп, 2 башка оору катары карайт экен. Мендеги дартты аныктаган дарыгер медиктердин тили менен өпкөнү матовый стекла каптап калганы бул коронавирустун пневмониясы экендигин келинчегиме түшүндүрүп, изоляцияга алынсын дептир. Анын айтымында биздеги ПЦР анализдин 45% вирус жок деп көрсөтүп коет экен. Ошондуктан пневмониядан абайлагыла, бул дагы ошол эле коронавирус. Үй бүлөңүзчү? Үй бүлөм деле ооруптур, бирок алардыкы жеңил өттү. Балдарга антигриппин, мурдаларына назоферон тамызы эле жакшы болуп кетти. Келинчегимди деле жеңил кадимки грипптей болду. Мен эле оорураак көтөрдүм. Абалымды дарыгерлер туруктуу оор деп баалаптыр. Үйдө башкалардан оочулонуп, өзүнчө бөлмөдө болдум. Азыр жакшы буйрса, кээ түндөрү такыр дем ала албай калган учурлар болуп жатты. Ошондо көмкөрөмөн жатканда дем алуу бир аз жеңил болгонун байкадым. Кандай дарыларды колдондуңуз? Леван антибиотигин жазып беришкен. Аны араң таптык. Акырында Левондун аналогун эле колдонуп калдык. Дарыканада такыр жок. Сефротиксион жана сайдырдым. Азырда АЦС жана гербион сиробунун сарысын ичип жатам. Негизи врачтан жазып бергени менен дарылануу керек экен. Ооруп калсаңар башкысы ызы чууга алдырбагыла. Дарыгердин айтканы менен гана дарылангыла. Өзү билемдикке салып эле уккан көргөн дары дармекти иче берүү туура эмес.